Ош шаарында июнь окуясынан жабыркаган жарандарга салынган Анар Кичи районундагы номер 16 үй жараксыз деп табылды. Кыска убакытта бул үй 3 жолу оңдолгон, бирок батирлерде пайда болгон жаракалар көбөйө бергендиктен мындагы 23 үй бүлө дирекция тарабынан курулган башка үйгө көчүрүлдү. Үйдү сапатсыз кургандыгына шаардык прокуратура тарабынан кылмыш иши козголду. Бирок азырынча жоопкерчиликке ким тартылат? Үйдү салгандарбы же кабыл алгандарбы? Кененирээк кабарчыбыздын материалында. Ош шаарынын Анар Кичи районунун номер 16 үйүнүн жашоочулары турактын абалынын начарлашынан улам шаардык мэрияга жана тиешелүү тармактарга бир нече жолу кайрылышкан. Дубалдары жарылып, суу түтүктөрү да жарактан чыккан. Жер төлөдөгү дубалдардын жарыктары жогорулап олтуруп, үйдүн жогорку кабаттарына чейин жеткен. Биз киргенден кийин 1-2 айдан кийин катык жарылган, куш ичинде болуп жарылган. Өтө катык ремонт кылдырганбыз, ушундай жарылып кеткен. Бирок кайта эле бир жамгыр жаап дагы жер чөккөндө дагы ушундай болуп калды. Кайрадан дагы ремонт кылдырдык. Ошо 2 жолу кылдырдыкпы? Мына 3-чү жолунда мен айтым болбойт бул дедим. Муну адеп эле мынтип дубалды чапкылай бербек эле. Бул кыздын аш тагынан кетип атат. Мен ушул строитель болбосом дагы ушул башым жетти. Бул кайра шубагым менен бес толку жок турбай. Бул астынан чөгүп атыптыр кызынаш деп. Астынан чөгүп аткан жана үйлөрдөн көрүнүп атпайбы муналардан. Кызынаш жакшы травмапа болгон эмес. Дилара Мансурова үйдүн кооптуу абалга кептелгенинен улам бул кышты туугандарыныкында өткөргөн. Учурда жаңы үйгө көчүп жатканына кубанганы менен бир чети кооптонуп да жатат. Ал үйдө номер 16 үй сыяктуу эле сапатсыз курулган болушу керек деген оюн жашырган жок. Акыркы комиссия Бишкектен келип, решение чыгарып, көчмөсөйлөр болмойт, регилам кетип деген үчүн бу жерге көчүп келдик. Баары энди өзлөрү текшерилген үйгө чыкасыздар, мустахкам үйгө чыгарыппыз биз силерди. Коркмай чыгарыйлар, бул үйлөр жакшы үйлөр деп чыгарышты өзлөрү. Бул үйдө 60 кожолук жашап келген. Учурда анын 1-2 подъездинде жашаган 23 үй бүлө башка жайга көчүп жатат. Калган подъездердин абалы жакшы деп табылган. Курулуш департаментинин маалымдашкандай, азыр көчүп жаткан жашоочулар жаңы үйлөрдө туруктуу жашап калмакчы. Бул үйдү бүгүнкү күндө 100% аварий деп айтуудан алыспыз. Себеп дегенде азыркы күндө үйдүн ошол жашоочулар айтып жаткан сын пикирлер боюнча жылып атат, түшүп кетип атат, асадка берип атат деген сөздөрү боюнча үйгө тиешелүү адистер маятник койгон. Бүгүнкү күндө ошол маятниктин ордунан жылабы, жылбайбы иликтөө иши бул 6 айга чейинки мөөнөттү талап кылат экен. Азыркы күндө иликтөө тактоо иштери жүрүп жатат. Номер 16 үй 2012 жылы бүткөрүлүп, экология жана техника коопсуздук инспекциясы тарабынан текшерилип, жашоого уруксат берилгенден кийин гана жашоочуларга бөлүнүп берилген. Ал эми үйдүн мындай абалга кептелишине инспекция жашоочуларды айыптуу деп эсептейт. Эми баардык нормативдер так сакталып курулган, эч кандай катачылык кеткен эмес жерде. Эми бул человеческий фактор. Эми буну азыр специалисттер карап атат. Азыркы күндө наблюдение турат. Азыр дагы бир 2 ай убакыт калды. Ошолор маяктарды койгон, ошолордун негизинде азыр эми результаты чыкса билебиз да кандай болгон. Эл жашагандан кийин ошо канализациядан эмеден суу кетип, анан ошонун негизинде ошо насадка берип, перегородкалардан трещина берген да. Курулуш департаменти үйдүн сапаты боюнча документтерди Ош шаардык прокуратурасына тапшырган. Маселенин чоо жайын билүү үчүн прокуратурага кайрылганыбызда белгисиз себептерден улам жооп берүүдөн баш тартышты. Бул үйдүн жалпы смета баасы 116 миллион сомду түзгөн. Эске сала кетсек, июнь окуясынан жабыркагандарга Ош жана Жалал Абад шаарларында 1392 батир курулган. Адина Досумбетова, Хилола Аширова, Айбек Ибрагим уулу, Ынтымак.